Баткен шаарында бир канча мамлекеттик ишканалар санариптештирүү кызматына өткөн. Алардын катарында Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы да бар. Мында кызматкерлер үчүн кызматы жана сет аркылуу иш алып барууда. Аталган мекеменин жетекчилиги сет тууралуу маалымат берип, жумушту жеңилдетип, кагаз жүгүртмөлөрүнө чекит коюлганын айтат. Мисалында да өтө тез шашылыш билдирүү багында весьма срочно деп маалымат керек деп жогору жактан Бишкектен келген учурда бизде автоматтык түрдө түшөт. Биз кайсы кызматкерден маалымат алыш үчүн болсо ушул жерден ага жеткирип, андан маалыматты алып, дагы кайра жөнөтөбүз. Мурда мисалы өзүңүздөр билесиздер, кат келсе катты принтерден чыгарып, анан алып кирип жазып, кайра сканерлеп, электрондук поштага жиберүү, бул мындай айтканда артта калды. Азыр өтө тездик менен жумуш аткарса болот. Аталган мекемеде эмгектенген Мээрим Токторова 2020-жылы санариптештирүү багытында иштер кызуу жүрүп, электрондоштуруу кызматтарына өтүшкөнүн билдирет. Ал бүгүнкү күндө кызматкерлердин маалыматтарын атайын программа аркылуу гана издеп, кагаз барактоого кажет калбаганын билдирет. Бул жерде анкетасы чыгат. Бардык жылы, айы, күнү, семьясы, кайсыл жерде жашаганы, телефон номерлерге чейин чыгат. А бул жерге кирсек дипломдору, кайсыл жыл мемеде окуган, окуу жайда. Андан кийин мына жерде приказы, ишке качан кирген, качан чыккан. А бул жерде мына стажы. Анан эсти маалымат керек боло турган болсо, ушул жерден эле кирип биз маалыматты карап эле чыгарып беребиз. Учурда дүйнө жүзүндө санариптик технология кеңири колдонулгандыктан өлкөнүн маалымат байланыш мүмкүнчүлүктөрү заман талабына шайкеш келиши керектиги шексиз. Санариптештирүүнү натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн мамлекет квалификациялуу IT адистерге муктаж экенин 2020-жылдын санариптештирүү маселеси боюнча өткөн жыйында айтылган. Буга чейин президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнагүл Мурзаева облуста санариптештирүү багытында жигердүү иштер жүрүп жатканын айткан. Ага ылайык облустагы мекеме ишканалар кызматы санарип аймак Infodocks программаларына өткөрүлгөн. Бактыгүл Мирадилова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.